Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Аллах таалам жардамымен биз дагы ушул үчүнчү негизде пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүү билими. Мына ошол пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүүдө анын сирасын, өмүр баянын, сүннөтүн, буйругун, тыюусун, жашоосун, ошол жашоодогу 23 жыл пайгамбарчылыгын өткөзгөн. Мына ошодо кандай абалдарды дават кылууда, мына ушунун баары мусулман адам үйрөнүш керек. Биз баягы өмүр баянын үстүртөн үчүнчү негизде эскерип, ушу Исра Ми'раж деген жерине келген элек. Пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккеде даватын эң алгачкы баштап 10 жыл аралыгында жалгыз Аллах тааламдын өзүнө гана сыйынууга чакырып, жана Аллахка шерик кошуучу нерселердин баарын тыйып, ширктен тыйып, 11-ci жылында Аллах тааламдан вахий, Жибрил периште келип, азыркы Палестинадагы Байтул Мактис деген жерге барып, мына ошол жерден 7 кабат асманга чыгып, Исра Ми'раж деген түндө, ошол түндө чыккан. Мына ошол жакка барып 5 маал намазды, парсты алып келди үммөтүнө. Анан ушул Меккеде 11-ci жылы хижриде келгенден кийин Меккенин мушриктери бул кабарды укканда аларга мындай табылбай калды да. Мына эми бизге мүмкүнчүлүк болду. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды шылдыңдаганга дагы, аны сындырганга, биротоло жок кылганга бизге мүмкүнчүлүк болду. Карапайым элге каралаганга да мүмкүнчүлүк болду деген ой менен. Ар бир үйлөргө барып кыдырып, аяла Мухаммаддын сыйкыры жерде эле, эми асманга чыгып кеткен турбайбы? Ал мындай эле, тиңдей эле деп ар кандай жалган жаап, анан Абу Бакырга дагы кезиккен. Кезип, ey сенин досуң эмне деп атат? Ал деген Байтул Мактиске барып келдим деп атат го. Бир түндө барып келип турго. Биз ага айлап жылдап барабыз го дегенде. Анан Абу Бакыр жакшы сөздү айткан. Эгер ошондой сөздү айткан болсо, ал чындыкты айтты деген. Кантип мен ага ишенбейм? Аллахтан 7 кабат асмандан түшүп аткан вахийге мен ишенип туруп, анан ушул турган Байтул Мактиске барды десе, кантип мен ишенбейм деген. Мына ушунун баары пайгамбар алейхиссалату вассаламдын муъжизаларынан, Аллах тааламдын кудурети. Ушул жерге келип токтогон элек. Шейх сөзүн улап, мусулман адам пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Ми'раж ва Исра деп ушу түндө 7 кабат асманга чыккандыгы, бейишти тозокту көргөндүгү, ал жакка барып пайгамбарларды көрүп келгендиги, мусулман адам кандай ишеничте болуш керек дегенде, пайгамбар алейхиссалату вассалам руху менен жана денеси менен ойго барып келди деп ишенебиз. Эч кандай түшүндө болгон эмес бул. Анан өзү Кабада денеси болуп, жаны бар учуп келген деген андай да болгон эмес. Усрия би рухи, өзүнүн жаны менен, денеси менен кайдимкидей Меккеден, денеси да жок болгон ошол түндө, руху да жок. Байтул Мактиске барып, анан ал жерден асманга көтөрүлгөн деп мусулман адам ишениш керек. Ал эми кимде ким анын денеси гана калып Меккеде, руху гана барган десе, бул жалган. Андай болсо жанагы Бурак дегенге минүү, анын бир кадамы, бир адамдын көзүнүн кулачындай. Айды көрүп турасызбы? Бир шилтегенде айга жетти деген сөз да. Асманды көрүп, бир шилтегенде асман. Мына ошол алып кеткен. Эч кандай аятта, хадисте түш делбейт, уйку делбейт, руху делбейт. Аллах таалам бардык нерсенин аруу болгон өзүнүн кулун алып кетти дейт. Ошо асра би абди. Адам деген, кул деген бул адамдын денеси, руху болуп турган нерсени айтат. Өзү рухтун өзүнчө айтылбайт, дененин өзүнө айтылбайт. Анан мындай философияларга ишенбеңиздер. Ушундай сөздөрдү уксаңыздар, кайтарыңыздар. Кээ бир бидатчылар, жомокчулар же болбосо тактабаган нерселер ошондой философияга салып, ушундай сөздөрдү таркаткандар бар. Меккеде 11-ci жылы барып келгенден кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам 5 маал парс намазды алып келди. Анан ал кезде намаздар 2 рекеттен окулган. Бешим намаз 2 рекет, асыр намазы 2 рекет, та намаз 2 рекет. Тек гана багымдат менен шам намазы гана өзүндөй калган. Багымдат 2 рекет парсы, ал эми шам намазы 3 рекет бойдон. Калган намаздардын баары 2 рекеттен окулуп, качан ушул Мадинага хижир болгондо, ошол жактан анан бешим намазы, парс намазы 4 рекет, асыр 4 рекет, та намазы, иша намазы 4 рекет болгон. Бул ижма менен бекем нерсе бул. Эми бизге белгилүү болду, пайгамбар алейхиссалату вассалам ошо 10 жыл Меккеде даватын кылып жүргөндө бул кезде намаз парс болгон эмес, орозо парс болгон эмес, зекет парс болгон эмес, ажылык парс болгон эмес. Анан намаз 11-ci жылда хижриде келип алып келип атат.
Анан алымдардын ортосунда сөздөр бар. Намаздын 5 маал парз болгондугу Мединага баргандан болгонбу же Мединага көчөрдүн алдында канча жыл мурун болгон деген сөздөр бар. Кээ бир алымдар айткан 3 жыл мурун деген. Кээ бир алымдар 1,5 жыл мурун деген. Кээ бир алымдар 1 жыл мурун деген. Ал эми автордун сөзүнө карасак 3 жыл мурун деп атат да. Мындай айтканда 10 жыл пайгамбар алейхиссалату вассалам намазга чакырган эмес, зекетке, орозого, ажылыкка чакырган эмес, 10 жыл ла иляха иллаллах келмеге чакырган. Анан 11-жылы Исра Ми'раж кылып парз намазды алып келип атат. Алып келгенден баштап аралыгында 2-3 жылдын ичинден кийин каяка кетип атат? Мадинага хижрат кылып атпайбы? Бул автордун сөзүндө ушул көчөр алдында Мадинага 3 жыл мурун эле парз болгон деп айткан. Орозо, зекет, ажылыктын бардыгы каяктан парз болгон? Ушу Мединадан. Мединага көчүп ал жакта канча жыл болду? 10 жыл пайгамбар алейхиссалату вассалам дааватын улантты. Ошол жактан өкүмдөр түштү. Орозо, намаз, ажылык, канча деген зекет ал жактан түштү. Андан кийин автор айтат, намаз парз болду, 11-хижрийга келдик. Анан ушул 3 жыл аралыгында дагы Меккеде болду пайгамбар алейхиссалату вассалам. Анан 13 жыл дегенде Мадинага көчүүгө буйрук келди. Эмнеге буйрук келди? Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам сахабалар менен бул аралыкта өтө кыйынчылыктарды көрө баштады. Айрыкча исламды кабыл алган кедей мусулмандар, кедей сахабалар, жанагы ата тектери жок, аны коргогон адамдар болбогондор, аларды Меккенин мушриктери азаптап, кыйнап, өлтүрүп, түрлүү азаптарды кыйнай баштады. Анан 1-хижрийди пайгамбар алейхиссалату вассалам алсыз мусулмандар, жана Меккеде жашап аткан, кыйналып аткандарды азыркы Эфиопияга, Африка өлкөсүндөгү белгилүү жана Нажаши деген ал жерде христиандардын падышасы болгон, ошону пайгамбар алейхиссалату вассалам ал жерде адилеттүү падыша бар, анын алдында эч ким зулумга чекпейт. Ошол жака көчкүлө деп Меккеде кыйналып аткан жана кедей, башында коргой албаган, туугандары жок, ушундай кыйналган мусулмандар болгон бир топторун ошол жака 1-хижрада кетишкен. Меккеде кыйналып аткан мусулмандар кеткен. Анан алардын кеткенин баягы угуп Меккенин мушриктери аны да жөн койбостон өзүнүн элчилерин жөнөтүп ошол Эфиопияга биздин кулдарыбыз качып кетти. Анан ага подаркаларды алып, жанагы падышанын жүрөгүн ээлеп, кайрадан жанагы хижра кылып кеткен алыс мусулмандардын бардыгын кайтарып алышты каалаганда. Жана Амр ибн Ас деген барган. Дагы бир ошо Меккенин өзүнүн мушриктеринин өз элчилерин жөнөтүп, ал жерден ынандыра алган эмес. Ынандыра алган эмес, кайтарып ала алган эмес. Алхамдулилля, ошо качып барган мусулмандар, хижрат кылып барган мусулмандар ошо Эфиопияда калган, ошол жерде убактылуу калып, өздөрүнүн ибадаттарын аткарып, алардын адеп ахлактарын көргөн. Нажаши дагы эмне кылган? Исламды кабыл алган. Кабыл алып, кийин алар мусулмандар Мединага кайтып келген. Мединага кайтып келгенден кийин анын кабарын өлгөнүн укканда ошол падышанын пайгамбар алейхиссалату вассалам жаназа намазын мусулмандар менен, сахабалар менен Нажашиге окуган. Мындай айтканда гойб намаз деп коет да. Адам өлүк болбосо дагы жаназа намазын ал жака жете албайт, бара албагандыктан алыстан окуган. Ошону гойб намазы деп коет да, жаназадагы гойб намазы. Меккедеги мушриктердин алсыздарынын, кыйналгандарынын азыркы Эфиопияга Нажаши деген падышанын алдына көчүп баргандыгы дагы чоң себеп болду. Ал падышанын исламга кирип, ыйманда бул дүйнөдө өтүп кетишине. Мындай айтканда Меккеде элестетиңиздер, пайгамбар алейхиссалату вассалам, Абу Бакыр, дагы бир нече чоң сахабалар өздөрүнүн авторитети бар, уруларында башкалар ийменген, айбаты бар калган андайлар. Ал эми алыстардын баары каякта болуп турат азыр? Эфиопияда. Анан 11-жылдары ал кезде мурунку Ибрахим пайгамбардын калдыгынан калган диндин абрияттары. Анан ажылык башталат. Ажылыкта араб өлкөлөрүнүн ар кандай урулардан келген. Бул жерде Арафада, Минада, Меккеде жолугушкан. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ошол жерде келген түрлүү уруларга жолугуп, келмени айтып, исламды айтып, ыйманды айтып, аларды динге, ыйманга чакырган. Мындай чыкканда Мединадан келген пайгамбар алейхиссалату вассалам тайкелер каяктан болгон? Бани Наджар Мадиналыктар болгон да. Ошо Мединадан келген топторду жолуктуруп калат. Каяктан жолуктуруп калат? Минадан жолуктуруп калат да. Ажылык убакта ошо уруларга, бир топ уруларга жолугуп, аларга исламга чакырып, Алла тааланын жолуна ислам менен тааныштырганда, алардын жүрөгү ачылып, заматта
пайгамбар алейхиссалату вассаламдын дааватын кабыл кылып, исламга кирип, пайгамбар алейхиссалату вассалам убада берип, ошол жерден заматтай билген нерседен үйрөнүп туруп, алар Мединага кайтып барганда эмне кылат? Туугандарын, жакындарын, кошуналарын, элин чакырып дагы көбөйөт. Кийин алар дагы келет, мындай чыкканда дагы топ болуп келет. Ошо Мединада пайгамбар чыгыптыр, мындай экен, тигиндей экен деп баарды уккандан билгенден кийин эмне болду? Пайгамбар алейхиссалату вассаламды көргөнгө ынтызар болду. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды көрсөм экен деди. Анан Мединадагы ансарлар баардыгы топтолуп туруп, экинчи жолу кайра, жана уксаңыздар керек, экинчи Акабада байа беришти, пайгамбар алейхиссалату вассаламга убада беришти, келишип, түндө бир жерде пайгамбар алейхиссалату вассалам Меккенин сырт жагынан жолугушуп, эмне дешти? О Аллахтын элчиси, бул жакта мусулмандар кыйналып атса, силерде абал мындай болуп атса, келиңиз Майдинага. Биз сизге жардам беребиз, бутуңузга бут, колуңузга кол болобуз, тике туруп сизге бул дааваттын таркашына жардам беребиз. Бул жерден кыйналып кысталбай бизге көчүп келиңиз деген да. Биз сизди коргойбуз, ушу жолуңузда өлөбүз деген. Үй бүлөбүз менен, бала чакабыз менен коргойбуз деп ансарлар пайгамбар алейхиссалату вассаламга убада берген. Убада берип, мына ушул кезде биякта кыйналып аткан дагы кандай сахабалар барын жөнөтүңүз биздерге, батырабыз деди Мадинага. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам калды, дагы кыйналган мусулмандардын бардыгын кошуп туруп Мадинага жөнөткөн. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам дагы акырын пландап, эмне кылды? Мадинага көчүүгө кам көрө баштады. Мына ушул кезде бул окуялар, бул кабарлар жанагы Меккенин мушриктерине кабар жетти да. Ушундай абал болуп атканын, эгерде пайгамбарды Меккеден чыгарып алсак, Мадинага барып калса, ал жактан бардыгы биригип бир өлкө болуп калат. Кысталган нерсе жок, даваттарын кенен кылат. Анан урууларга жолугат. Ушинтип булар көбөйүп бир мамлекет болот дагы, биз менен согушканга чоң күч болот. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламды Меккеден чыгарбай эле көзүн тазалап салалы деп мушриктер экинчи кадамды кылышат. Бул жактан аларга кабар жетти да, бир топ болсо Эфиопияга кетти, бир топ болсо мына уже Мадинага кетти. Анан Мадинадан да келип акырын бир эмес эки топ келип акырын исламды кабыл алып кетишти. Булардын тобу чоңоюп баратат, көбөйүп баратат. Эми пайгамбар башчысы барып кайтып кетсе, анда булар чоң мамлекет болот дагы. Биз менен согушканга чейин барат да. Андан көрө ага жетирбей пайгамбар алейхиссалату вассаламды өлтүрүп салалы деп пландап баштаган да. Мына пайгамбар алейхиссалату вассалам пландаганда, ушул күнү чыгып кетейин деп турганда, Меккенин мушриктер кабар келип, алар бүт башчыларын барып пайгамбар алейхиссалату вассалам үйүн курчап калган да. Үйүн эшигинин оозуна чейин курчап калган. Эмне кылган? Бардыгы пайгамбар алейхиссалату вассаламды чыгып атканда эле жаасы менен болобу, найзасы менен болобу, ушул ар бир уруудан да адамдар келген, өлтүрүп салышты көздөгөн да. Ким өлтүрдү десе дагы эч кимди айыпталбайт. Ошон үчүн ар бир уруудан күчтүү жигиттерин алып келип, найзалар менен келип, бир адамдын кылычындай кылып сайып же чаап туруп өлтүрө турган планды көздөшкөн. Анан пайгамбар алейхиссалату вассаламга албетте вахий түштү. Бул кабардын баары жетти. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды тигилер айниктен аңдып эле көрүп турган, уктап жаткан. Анан пайгамбар алейхиссалам Алини өзүнүн жаткан жерине коюп, пайгамбар алейхиссалату вассалам уктап атат. Алар таңга чейин күткөндө уйгунат, намазга турат же эшикке турганда анан ошол жерден чабабыз деген да. Анан алар караса, журканы менен дагы деле уктап аткан болот деп пайгамбар алейхиссалату вассалам түндө эле топуракты чачып, алардын көздөрү да көргөн эмес, пайгамбар алейхиссалату вассалам чыгып кеткен дагы сезген да эмес да. Алла таалам көздөрүн сокур кылып, жүрөктөрүн, сезимдерин алып койгон да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам чыгып Абу Бакырга барган. Анан Абу Бакырда экөө бир түндө чыгып кетишкен. Каяка чыгып кетишти? Мединага чыгып кетишкен, хижра кылып. Мына ошо түндө эми узакта Мадина. Саур деген үңкүр бар. Ошол жерде түнөшкөн. 3 күн түнөшкөн. Тигилер болсо күтүп турөргөн, анан таң атканда пайгамбар ойгонбойт да. Караса Али радиаллаху анху уктуп аткан. Караса жаш бала. Мына ошентип алардын планы ишке ашпай, пайгамбар алейхиссалату вассаламды өлтүрө албай. Андан кийин анан жарыя кылган. Кимде ким пайгамбарды, Мухаммадты деп Абу Бакырды тирүүлөй же өлүктөй татса, мындай белек болот, мындай деп жарыялашкан Меккенин мушриктер. Меккеден өздөрү кармалбай, таба албай калгандыктан анан бул нерсени жарыя кылган да. Эмне? Белектерди беребиз, чоң белектерди. Мейли өлүгүн алып келсеңер дагы, тирүүлөй алып келсеңер да, мына мондай болот деп. Мына ошентип алардын колуна түшпөстөн, эч кандай зыян көрбөстөн, Аллахтын элчиси жана пайгамбардын жакыны болгон, досу болгон Абу Бакыр
сахаба экөө Мадинага жетип барган, алхамдулилля. Хижра деген эмне десе, капырлык жерден, ширк өнүккөн жерден ислам жерге көчүп барууну хижра деп аталат. Мына көрдүңүздөр, пайгамбар алейхиссалату вассалам не кылды? Меккеде дават кылыш мүмкүнчүлүк болбой калды. Намаз окуш мүмкүнчүлүк болбой калды. Динин практика кылыш мүмкүнчүлүк болбой калды. Алсыздардын баарын өлтүрүштү. Анан айлачык бир бөлүгү Эфиопияга качты, бир бөлүгү Мадинага качты. Анан акырында Абу Бакыр менен пайгамбар алейхиссалам өзү хижра кылды. Капырлыкты, тиричиликти, динин практикалай албаган жерден адам көчүш керек болуп калат. Тилдик мааниси көчүү деген эле билдирет да. Бир жерден бир жерге жер которуу. Ал эми шариаттагы аныктамасы капырлык жерден ислам жерге көчүү деген сөз. Ошол шариаттагы аныктамасы. Хижра бул улуу сооп амал. Курандын көп аяттарынын жеринде исламдагы жихадка теңеп айткан жерлер бар. Анан пайгамбар алейхиссалам Мединага жеткенде кабар каяка жетти? Эфиопиядагы жана алсыз мусулмандарга жеткенде алар сүйүнгөндүгүнөн Мединага кайтып келишти кайрадан. Мына Аллахтын жардамы менен ошол жактан мусулмандар кайтып келди. Мадинада эмне болду? Өзүнчө бир мамлекет пайда болду. Мухажирлер менен ансарлар бирикти. Кайсы бир адам исламды кабыл алам десе, кенен коркпостон, үрпөстөн жанагы Меккеде абалда эмес, өлтүрүп кое турган, камап сала тургандай, бойкот кылып сала тургандай, ибадаттарын жанагындай подвалда окуп, жашырып антип жүргөн жок. Кайсы бир урдан исламды кабыл алам, пайгамбарды көрүм келет десе, кенен эле Мадинага келген. Мына ушул коркунуч кетти. Алхамдулилля, пайгамбар алейхиссалам Мадинада мына ушул кезде анан шариаттагы өкүмдөр түшө баштады. Зекеттин өкүмү түштү, орозо түштү, ажылык түштү. Хижранын көчкөндөн кийин саналып баштады да, биринчи хижра, экинчи хижрада орозо менен зекеттин өкүмү түштү. Парс болуп түштү мусулмандарга. Орозо кармаш милдет, зекет бериш милдет болуп. Анан 9-хижриде, мындай айтканда 9 жыл өткөндөн кийин анан барып ажылык парс болду. Мына ошентип исламдын 5 түркүгү хижридин 9-жылында толукталды. Исламдын 5 түркүгү бар да. Биринчи шахада ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах, намаз, орозо, зекет. Анан 5-си хижридин 9-жылы дегенде менен толукталды, хадж менен. Хадж фарз болду. Эми жыйынтыктап айтканда бул окуядан таухиддин эң зарыл экенин билиш керек. Адамдарды динге чакырууда, үйрөтүүдө, иманга келишине эң негизги нерсе, зарыл нерсе таухид экен. Мына ушул жерде пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сыйрасында үлгү турат. Меккеде 13 жыл туруп, 11 жылында, керек болсо 13 жыл толугу боюнча жалгыз Аллахка чакыргандыгы, ла иляха иллаллахга чакыргандыгы, жана башка нерселерге буйрук кылбагандыгы, тыйганда да эң негизги нерсе ширктен тыйгандыгы. Ар бир жакшылыкка чакырган адам башка бирөө менен баарлашканда, сүйлөшкөндө, жакшылыкка чакырганда ошол адамды эмеге чакырыш керек? Таухидке биринчи чакырыш керек. Ла иляха иллаллахга чакырыш керек. Намаздан мурун, орозодон мурун, зекеттен мурун, ажылыктан мурун. Ал адам ла иляха иллаллах түшпөсө кантип намаз окуйт? Ла иляха иллаллах түшмөсө кантип орозо кармайт? Ла иляха иллаллахтын акыйкатын билбесе кантип зекет чыгарат? Кантип ажылык кылат? Мына пайгамбар алейхиссалату вассалам дагы 10 жыл бою жалгыз Аллах Тааланы өзүнө чакырды, ширктен кайтарды. Пайгамбар өзү намаз окуганга буйрулбады керек болсо. 10 жыл аралыгында. Өзү зекет чыгарууга буйрулбады. Намаздагы, зекеттагы, ажылыктагы. Качан булардын баары парс болуп, качан таухид орногондо, качан ушул ширктерден тыйылганда, качан жалгыз Аллах Тааламга ибадат арнап багытталганда, анан ушул нерселер намаз, орозо, зекет, ажылык дегендер түштү. Мына пайгамбар алейхиссалату вассалам Мединада ошол жерде мындай айтканда пайгамбар, падыша, ошол жерде мамлекеттин башчысы болду да. Анан жанантип ар бир урууларга, башка өлкөлөргө, башка жерлерге элчилерин жөнөтө баштады. Сахабалардын илимдүүлөрүн жөнөтө баштады. Бул жерге барасың, бул жерге барасың, ошол жерге барып дават кыласың, исламга чакырасың деп. Мына ошондо да осият берип атканда эң биринчиси эмне деген чакырасың деген? Иннака та'ти каума мин ахли китаб. Бул Муазга айткан осият. Эй Муаз, сен ошо христиандарга барасың, китеп ээлерине барасың. Ошол жерде сен эң биринчи чакырган сөзүң ла иляха иллаллах болсун, Мухаммад расулуллах болсун. Эгер ошол нерсеге кабыл алса, андан кийин барып сен аларга болгон 5 мал намаз парстайт dedi. Карасаңыздар, фа инхум ажабу лизалик. Ошону кабыл алып түшүнүп ынанса, анан билдиргин, анан үйрөткүн эмнени? Алардын мойнуна 5 мал намаз парз экендигин.
Мына бул хадистен дагы ачык айкындалып турат. Намазга, зекетке, орозого буйрулбайт экен, качан адам таухидти билмейинче, түшүнмөйүнчө. Мындайча айтканда, даватты таухидтен, Аллах Тааламды тааныт деген сөз. Ибадат кимге арналат экен, ошону билгис деген сөз. Исламдын суйтун, акыйкатын билсин да ушул нерсе. Тилекке каршы бизде деле кээ бир туугандар адамдардан мусулман өлкөдө өссө эле адам динди түшүнүп кала бербейт да, ар кандай адамдар болуп калат. Анан ал адамдын туура эмес бир кылып аткан күнөөсүнөн баштайт. Заматта элдин баары орозо тутуп атыптыр, сен орозо тутпайсың деп ошол жагынан баштайт. Ал адам келмени билеби? Ла иляха иллаллах түшүнөбү? Максатын, талабын, үркүндөрүн билеби? Акыйкатын билеби? Аменин иши жок. Мына ушул жерден эле адамды даваты туура эмес болуп башталат. Кимде ким даватын таухидтен баштабаса, анын даваты ийгиликсиз болот. Жана анын дават кылуу жолу, таризи дагы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын же пайгамбарлардын жолуна карама-каршы болот. Бул мындай логика менен ойлогондо деле ошо да тууганда тааныбас, сыйлабас дейт го. Алла Таалам тааныбаган, билбеген, ага сүйүүс орногон жүрөгүндө билбесе намазды эмне үчүн окуйм, ким үчүн окуйм? Анын иши жок да. Кээ бир адамдар намаз окуйт, туугандарынан уялганынан окуйт да. Ошо аксакал болуп калдым, небере чөйрө болуп калды, келиним окуп атат, балам окуп атат, бар эле окуп атат. Уят го, эртең өлүп калсам эмне болот? Элдер эмне дейт деп алат. Орозону үчүн тутуп алгандар бар. Ушул жашка келип ороз тутпасам качан тутам, кой. Туугандар эмне дейт? О, чырактай небереси чейин тутуп атыптыр, мен кантип тутпайм деп. Түшүнө элек да ушундай адамдар. Суть исламды түшүнө элек. Эмне үчүн жашат? Ихлас эмне? Дин эмне? Таухид эмне? Калиме ла иляха иллаллах эмне мааниси? Эл эмне дейт деп калган да, мына Алла сактасын. Пайгамбарлардын жолун баардыгы ушундай болгон. Адамдарды коомду оңдойм десең, анда ишеними оң болуш керек. Ишениминен баштаган элчилердин бар. Методика ушул жол аябай зарыл. Кимде ким мына туура жолго түшөм, туура дават кылам десе, ушудан башташ керек. Бүгүнкү күндө ушундай жакшылыкка чакырууда, жамандыктан кайтарууда туура эмес багытта, туура эмес методду, туура эмес жолду тандап алгандар бар. Кимде ким ушул жолго түшүп алган болсок, будан кайтсын. Кандай кайтсын? Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуна, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын чакырыктагы жолуна, сыйрасына. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сыйрасынан, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өмүр баянынан деле ачык көрүнүп турат. Ушудан эле пайда алса болот, кантип чакырган, кантип тоскоолдуктарды жойгон, эмнеден баштаган. Мына ушул үч негизде дагы пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүүдө, сыйрасын билүүдө, адамдарга кандай чакырды, анын жолу кандай болду чакырууда, эмнеден баштады. Мына ушул нерседе мусулман адам жүрүш керек, үлгү тутуп. Себеби биздин даватта дагы, намазда дагы бүт нерседе үлгүбүз ким? Пайгамбар алейхиссалату вассалам. Мисалы намазды пайгамбар алейхиссалату вассаламдай үйрөткөндөй окуп атабыз, шамды 3 рекетте үйрөткөн, андан ары 2 рекет сүннөт деп. Ошолну кандай аткарып аткан болсок, даватта да так ошондой аткарыш керек. Ошол намазды үйрөткөн пайгамбар даватты да бизге үйрөткөн. Ошол орозону үйрөткөн пайгамбар алейхиссалату вассалам кантип адамды чакырыш керектигди үйрөткөн. Ошол пайгамбар бизге намазды үйрөткөн, кантип чакырыкта тоң моюндук кылган, көгөргөн адамды, билип туруп амал кылбай калган адамды кантип чакырыш керек. Такыр билбеген адамга эмнеден чакырыш керек. Кайра билип аткарып, кайра таштап салган адамга кандай мамиле кылыш керек. Ошонун баары сүннөттө пайгамбар алейхиссалату вассалам манхажында, жолунда, өмүр баянда бар. Бул нерсени өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарып, же бир ойго, санаага батып, же бир реформа кылып, бир нерселерди отуруп алып, сен эмне дейсиң, сен оюң кандай деп антипкенге муктаж эмес. Ислам толук болгондо биз өзүбүз караңгылыктын айынан, жахилдиктин айынан билбейбиз ушул нерсени. Анан ар нерсени ойдон чыгарып, тигил айтты, бу айтты деп, ар кандай ырымдан, жырымдан, адаттан адамдар чыгарылат дагы исламды булгайт. Ар кандай жаңылыктарды киргизет. Анан мунун акыбети эмне болот? Натыйжасында сырттагы жаңы исламга кирип келаткан адамдарды башын айландырат. Ооротот динди. Динде өзүн эң зарылдан баштабай, ортодон же аягынан баштаган адамды чаржайт кылат. Мисалы жөнөкөй эле Аллах Тааламды тааныбаган, сүйбөгөн адамга келип туруп жүктөп атсаң, муну кыл, муну кылба, бул арам, бул десең, жана кээ бир адамдарды уктуңуздар беле? Динге кирейин дейм, оор дейт силер. Мындай кызык жашоо жок го дейт. Ушунтип эле бүт эле арам болуп эле өтүп кетебизби дейт. Ал ошол динди түшүнгөн жок, суйтты билген жок. Көндө бирөө айтып атат, мен дейт, молдолорду карап угуп коем дейт. Анан карасам эле ошо урдаба, кошунаңды сыйла, дүйнөнү жаман көр, алдаба, кыянат кылба, мунун баарын мен билем дейт. Биз ушинтип эле чоңойгонбуз дейт. Главный жүрөк таза болсун дейт. Көрдүңүздөр, бул адам ла иляха иллаллах келменин
максатын, акыйкатын, маанисин, рүкүндөрүн, шарттарын, талаптарын, тарыхын даже керек болсо билген эмес ал адамчы. Ошон үчүн мунун көзүндө тиги молдолорду карайт, мусулмандарды карайт. Булар деле алдаба дейт, мен деле алдаба дейм. Булар деле кыянат кылба дейт, мен деле кыянат кылба дейм. Булар деле жакшы жүр дейт, мен деле жакшы жүр дейм. Окшош эле экенбиз дейт. Болгондо булардын намазы бар, менин намазым жок. Мен главный жүрөгүм таза. Деп ошентип шайтан буларды бир четке, анан намаз окуганда бир четке коюп коет. Ушунун натыйжасы каяктан келип чыкты? Бул ушу намаз окуган, практика кылган адамдардын башка адамдарды жакшы жолго, исламга, иманга чакыргандагы катачылыгы бар. Шалакылык бар ошол жерде. Туура манхажда чакырбайт адамды. Арак ичип аткан адам келип атса, сен бомушсуң, алкашсың, элден чыгып калдың, сен жубармексиң, көкмейсиң, тинде болосуң, ал адамдын жүрөгүндө эч кандай иман орной элек адамды болду качырат. Бир адам бир күнөөдө жүрө турган болсо, сен onu ташта, тамекиңди таштап алсаң, адам эмессиң, намазга да жолоо, динге де жолоо десе. Ал тамекини таштаганча намаз жок жүрө береби? Тамекини таштаганча имандын даамын татпай, билбей жүрө береби? Керек болсо дагы бир түшүнүк пайда болуп калган. Намаз окуш үчүн адам таза болуш керек деп коет. Мен таза эмесмин, ошон үчүн намаз окуйм деп коет. Намазы таза адамдар окуйт деп. Мына шайтан түрлүү түркүн жолдор менен адамдарды имандан качырат. Ким айтты ага намаз окуш үчүн таза болуш керек деп? Намазды биз тазар үчүн окуйбуз да. Инна солата танха анил фахша вал мункар. Чындыгында намаз бузук иштерден, жаман иштерден тыят. Адам намаз окуп жүрө берсе акырын күнөөлөрдөн да тыйылат. Намазы өзү тыйып коет ушул адамды. Бул намаздын бир касиетинен. Мына ошондой этаптар бар. Биринчи мисалы ла илаха иллаллах келмесин акы түшүнсө, анан намаздын акыйкатын түшүнсө. Мына ошентип адам альхамдулилля жүрөгүндө иманы толгон, оозунда келмеси бар, денеси менен органдары менен аткарган амалы бар. Ошондой бир исламды карманган, иманды карманган, ихсан менен жүргөн, исламдын мартабаларын өтө баштаган имандуу, күчтүү мусулман болуп чоңойт. Мына ошон үчүн мусулмандар пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сыйрасын жакшы, детально, ийне жибине чейин сүннөттөрүн окуп, угуп, үйрөнүш керек, билиш керек. Бул жерден пайгамбарыбыз кандай буйруган? Пайгамбар алейхиссалам бүт болду, ата болуп көрдү, элчи болду, эл башчы болду. Түрлүү түркүн адамдардагы реакцияларын баарына кандай мамиле кылды? Ачуусу келгенде кандай болгон? Үй бүлөсүнө кандай мамиле кылган? Күнөөкөр болуп келген адамдар кандай мамиле кылган? Тоң моюндук кылгандар кандай кылган? Көгөргөндөр кандай кылган? Жанандай өч алгандарды кандай кылган? Душмандык кылгандар кандай кылган? Бүттүгүндө пайгамбар алейхиссалату вассалам сүннөттөрү бар, реакциялары бар. Мына ошону биз алыш керек, үйрөнүш керек, практика кылыш керек. Анан мен мусулманмын деп намаз окуп калып, бирок мүнөзүбүз, жүрүм турумубуз пайгамбардан албай эле башка жактан алып алсак. Мусулман адам бүт нерседе мына. Ла илаха иллаллах Мухаммад расул дегенде мен ушул пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сырткы көрүнүшүндө бүт нерседе ээрчийин деген сөз. Сүйлөгөн сөзүндө, кылган амалында, буйругунда, тыюусунда, жашоосунда үлгү туттум деген сөз да. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва алейхи ва сахби ажмаин.